Майрамдарында айылда эжемдин жылдыгы бар экен, ошол жака барам. Анан кийин Каракулжа районунда китеп конкурсун өткөзүп атабыз. 2 китеп боюнча. Ошону менен алек болгончо бүт районду кыдырып, адеп, ыйман, илим билим тематикасында сүйлөшөбүз. Анан 1 май күнү, балким ал күнү деле колум бошобойт. План боюнча Жалал Абад облусунун Нокен районунун Достук айылында болушум керек. Иши кылып элди аралайм, анткени эми кайсыл күн майрам? Күнөө кылбаган күн, бирөөнүн көңүлүн көтөргөн күн, бир жакшы иш баштаган күн, ошонун баары эле майрам да. Анан ушу майрамдар өтө эле көбөйүп кеткен, мен бир күндү жок дегенде майрам кылбасак деле болот эле. Мисалы, Конституция күнү Россия Федерациясында бул памятный день катары да, жумуш күнү эле. Бирок өтө эле көп майрам болуп кеткен, эми бул деле кут болсун. Ушул күндөрү үй бүлөмө көңүл бөлөйүн дедим эле, бирок дагы деле шайлоочулар менен эл менен боломго Кудай буйрса. Экинчи сурообуз, анан чет тилде оригиналдуу куттуктай аласызбы? This year, so many holidays, and I don't know which one is most important. But the day of victory is also very important, and the day of our main law constitution is also very important. I wish my country, my nation, and my competitors to be united. It's very important because if we are united, we are strong, and we will have a better future. And we should be educated. We should support each other. Нихонго де ва омедото гозаймас. Это на японском говорю. Бүгүнлөр ва bizim için çok önemli. Кутлуу болсун. Эми кайсы көп эле тилдерди үйрөнгөнмүн.